Урматтуу Алмаз Акунжанович, силер айткандай эле биз дагы ушул өзүбүздүн округтарында болуп келдик. Көйгөйлүү маселе өтө көп. Конечно, чечилген маселелер да бар. Аны да белгилеп коюш керек. Бирок ошого карабай, Алмаз Акунжанович, мен өткөндөгү ар кандай маселени көтөрдүм эле. Мына биздин Шамалды Сай жаңы шаар болгондуктан ошол жактан бир өнүктүрүү фондуна акча бөлүп берүү боюнча маселе көтөрдүм эле. Ошол боюнча анан кызматтык унаасын да карап бериңиздер деп. Минфинден бирөө чалган экен, биз бөлүп бере албайбыз. Анда ким бөлүп бериши мүмкүн анда? Бул боюнча бир иликтөө жүргүзүп өзүңүз менен мага бир жооп берип коюңузчу. Ушул боюнча. Экинчи маселе, мынау ички жолдордун Минтранстын балансына алынбаган жолдордун боюнча маселе көп жаралып атат. Аны ким оңдойт? Мен ойлор элем, мен кесиптештерим да каршы чыкпаса керек. Мына дорожный фондду дагы бирсе карап, кандай иш пландары бар экенин бир угуп коюшубуз керек болуп атат. Себеби дегенде биз ушул мына дорожный фонддун өзү кабыл алынып атканда биз ички жолдордун баарын оңдойбуз деп кабыл алганбыз. Андан кийин мына кайра дагы литрине 1 сомдон деп ушу дорожный фондко деп айтып атабыз. Ушул маселени бир карап коюш керек болуп атат. Анан кайсы жолдор оңдолуш керек экенин аны кат жүзүндө да беребиз. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе, мына азыр урматтуу кесиптештер, баардыгыңыздар соцсеттерден күбө болуп атасыздар. Мына курулуштагы ортомчулар деген бир бала пайда болду. Бардык жерде эле ушул ортомчулар эле ар кандай маселе менен акчаларыбызды ала албай атабыз. Жол болсо айлык акылар ылдыйлап кетип атат. Подряддар, субподрядды алат экен, жол болсо ортомчу алат экен да, бригадир алат экен, ал дагы бир бригаданы алат экен, ошентип эле 1 сомдон кармалап атып, маселен бир кирпичтин баасы кладкага 12 сом болсо, ошол акыркы курулушка жеткенчикти 8 сомго чыгып калып атат. Ушол маселени бир карагылачы. Бул жакшы жишан эмес. Алмаз Акунжанович, Нурлан Сабекович, ушу мен айтып аткан маселе боюнча протоколдук тапшырма берип, бир көзөмөлдөбөсө болбой калды мунучу. Мына соцсеттен карасаңар өзүңөр деле күбө болосуңар бугачы. Аны бир курулуштардын ичинде мага азыр мына WhatsAppка жазып атышат. Мен далилдеп берем дейт. Канча бригадир отурганын, канча сомдон жеп атканына чейин далилдеп берем дейт. Ал эчтеке иш кылбай эле дейт. Кара жумуштун баарын кылып аткан бизбиз дагы ортодо бригадирлер келип алып эле ушинтип дагы бир бригадир келет экен, андан астына дагы бир бригадир келет экен. Мына менин договор түзөсүңөр, мен менен ушундай келишим түзөсүңөр деп эле ушундай 8 сомго чыгып калат, 7 сомго чейин чыгып атат дейт. Ушул маселени карап бербесек болбойт. Алмаз Акунжанович, буга өтө көңүл буруш керек. Анан калган маселелерди кат жүзүндө да кайрылабыз. Рахматчы.